Assalamu alaikum dostlar, sizler görüp жаткан Кыргыз Топ каналы. Бүгүн мен дүйнөнүн 10 өзгөчө үй жаныбарлары жөнүндө айтып бермекчимин. Анда эмесе кеттик. 10-орунда Оби аттуу ит. Ал өзүнүн 5 жашында 30 кг болчу. Анын мурунку ээси ар кандай фастфуд тамактардан бергендиктен ал ордунан аран кыймылдап калган. Бирок азыр анын акыбалы жакшы. Доктурлар андан хирургиялык операция жасап 22 кг май алынган. Ачууланган мышык. Бул мышыктын көбү Грамбикет деп тааныйт. Анын сырткы көрүнүшү туулгандан бери ушундай болуп калган. Атак даңк ага 2012-жылы өзүнүн сүрөтүн интернетке жарыялагандан кийин келген. Грамбинин ээси миллиондогон долларларды маркетинг жана жарнамалар аркылуу акча таап алган. Ал эми 8-орунда, орусча айтканда Большая Венди. Анын денесинин булчуңдары жөнөкөй иттерден 2 эсе чоң. Ал генетикалык жактан жабыркап калгандан кийин кебетеси коркунучтуу көрүнөт, бирок ал адамдарга тийбейт. Вендинин салмагы 27 кг, анын ичи 6 кубик пресстин ордуна 24 кубик. Эки баштуу болуп калган мышык же мышыктар Фрэнк жана Луи. Анын 2 оозу, 2 мурду, 2 тумшугу жана 3 көзү бар. Ошон үчүн ага 2 ат коюлган. Анын ичинде айыкпас рак оорусу пайда болуп ооругандыктан аны мурунку жылы уктатып койгон. Кайрадан 2 баштуу жаныбарларга кайрылсак, Дельма анан Луиза акыркы жылдары 2 баштуу ташбакалар жаныбарлар дүйнөсүндө популярдуу болуп кеткен. 3 жашар немец ити Зевс. Зевс дүйнөнүн эң чоң ити болуп саналгандыктан аны Гиннес китебине киргизилген. Анын бийиктиги 112 см, күнүгө 14 кг тамак аш жеп 70 кг болгон. Тилекке каршы ал 2014-жылы 5 жашында чарчап калган. 2012-жылы 2 баштуу жылан жөнүндө видео YouTube'га киргизилгенден кийин ал видео белгилүү болуп кеткен. Жыландын ээси $500 000 сатып салган. Жыландын көздөрү кызыл жана териси саргыч. Негизи интернетте 2 баштуу жыландар аз эмес. 3-орунду Дункалу деген акыркы 2 буту жок ит ээлейт. Буттарын кесип салганга карабастан, бул ит 2,5 жумадан кийин басканды үйрөнүп, кадимкидей жүгүрүп калган. Голди. Бул балык узундугу боюнча 38 см жана Улуу Британиянын эң чоң алтын балыгы болуп эсептелет. Голди өзүнүн породасында балыктардан өтө чоң. Анын ээси Голдинин кичинекей кезинде эле сатып алган. 1-орунду биз Матильда деген мышыкка беребиз. Каймана аты пришелец болгондуктан көздөрү Instagram жылдызы болгон. Көздөрүн көрбөгөнүнө карабастан ал мышык өзүнүн ээси менен ойноп жүрө берет. Достор, бул Кыргыз Топ каналы болду. Биздин каналга жазылгыла жана ошондой эле бул видео жаккан болсо бизге лайк баскыла.